тактайларды көргөндө адамдын көз алдында сөзсүз түрдө үйдүн полун полдоо же болбосо анын чатырын чатырлоо гана көз алдыбызга тартылат. Бирок ошол үйдү толугу менен дал ушул тактайлардан жасоо эч кимдин оюна келбесе керек. Бирок бул нерсени дагы кылып жаткан азаматтарыбыз бар экен. Бүгүн дал ушул азаматтардын үйүнө конокко келип турган чагыбыз. Кызматыңызда болсо, мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Нурланбек Мамажусупов жана Талип Исмаилов Ош облусунун Ноокат районунун тургундары. Азаматтарыбыз жыгачка экинчи өмүр берип, жарандарды үй менен, калкты аз санда болсо да жумуш орундуктары менен камсыз кылып жатышкан чагы. Бала чагынан ынак өскөн усталарга бул өнөр ата-бабаларынан калган. Экөөнүн тең аталары кезинде жөнөкөй жыгачтан керемет буюмдарды жасап, аны балдарына үйрөтүп жүрүп олтурушкан. Мезгил өтүп, ошол аталарынын мээнеттерин текке кетирбестен, эми минтип өз өмүрлөрүн кол өнөрчүлүккө арнап жатышкан чагы. Тактай ошол атаман үйрөнгөн кесиптер да бардыгы. Атамды ээрчип жүрүшү, бала чагыман ээрчип жүргөндөн кийин үйрөнгөнмүн. Ошодон кайра эле келип эле ошол атанын өнөрүн улантканга мага өзүмө жакшы илхамдар келди. Ишкерлердин айтымында бул үйлөрдү жасаганга чейин бир топ эле кыйын күндөрдү көрүшкөн. Жол боюнда тактай тилип, аны жүктөгүч болуп да эмгектенген күндөрү болгон. Саргара бөртсөң кызара жортосуң дегендей, эми минтип өздөрүнө тиешелүү болгон чакан устакана ачып, үзүрүн көрүп жатышкан чагы. Бул деле оңой менен башталган жок. Биз чынын айтыш керек эмне болот. Өзүбүздө грузчик болуп иштедик, тактай тилип иштедик. Иши кылып чаң аралашып, ушинтип аракет кылдым, аракетинин тажрыйбасы. Кудайга шүгүр, азыр эми ушундай эмеге жетишип атабыз. Кудайга миң кылыч шүгүр. Дал ушинтип жол боюнда жыгач менен иштөө усталар үчүн өтө кыйын болгондуктан былтыр, тактап айтканда 2018-жылы өздөрүнө жыгачтан чакан үй курушат. Ичи тышын жылуулап камдап алышкан соң, калктын көбү алардын сатып жаткан тактайларына эмес, дал ушул жыгач үйлөрүнө кызыгышып, ошол үйдү сатуусун сурана баштаган. Мындан улам усталар жыгач үйлөрдү куруп, аны сатыкка чыгарууга бет алышат. Жыгачтан үй курууда эң алгач ошол керектелүүчү тактайларды туура тандап алуу болуп саналат. Канчалык жыгач туура тандалса, ошончолук үй көрктүү жана сапаттуу болот. Эгерде тактайлар бүтүн бойдон болсо, аны атайын аппараттын жардамы аркылуу кесип алышат. А бул жайда көбүн эсе Россия жергесинде өскөн дарактардын жыгачтары мындай тилинип даяр буйрутма менен алынып келинет. Биз бул тактайларды Россиядан алып келдиребиз. Муну алып келдиргенден биз бул жактан заказ беребиз. Размерлерине жараша. Аяктан анан жанагы КАМАЗдар менен фуралар менен бир фурада 55-60 кубка чейинки тактай келет. Алар биз заказ бергенде бул жака чейин өздөрү алып келип беришет да. Анан кийин ошону алып келгенден кийин биз бул жака түшүрүп, местабызга түшүргөндөн кийин жыйнаштырабыз. Ал жактан өтө эле суук, кар аралашып, суу жыгач келет. Анча-мынча арасына тактайлардан коюп туруп жийсек, алар азыраак шамалдап, кургап баштайт. Эми толук кургабаса да, толук кургаганда деле муну иштеткенге болбойт. Ошол чала кургаганда иштете баштайбыз. Бул тактайлардын бир кубу орточо эсеп менен алганда 11.800 сомду түзөт. Ал эми бир үйгө 4 куб тактай кетет да, даяр болгон соң жок эле дегенде 100.000 сомдун тегерегинде сатылып кетет. Бир үйдү 2 уста бир аптанын ичинде тургузуп коюуга толук мүмкүн. Болгону тактайлар жогоруда айтып өткөндөй эле туура тандалышы керек. Ошондо гана иштөөгө жеңил болот. Ар бир жыгачтын өзүнө тиешелүү болгон өзгөчөлүктөрү бар. Маселен, айрымдары салкындыкты сактоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болсо, кайбирлери бир жылган үй ичиндеги температураны таңдан кечке чейин сактайт. Бул жыгач деген бундун өзгөчөлүгү, бул өзү Россиядан келет. Россияда жана Асина деген да бир шаар мекени бар экен мунунчу. Анан кийин билишиме караганда, анан кийин бул тактайдын жакшы сапаты, бул сууга туруштук, жакшы туруштук берет. Чирбейт, берки тактайларга караганда бышык болот да. Анан кийин мунун ошол касиеттүү жери, үй салсаң, будан салкын болот экен. Кондиционердин кереги жок. Сыртыңда 40 градус жылуу болуп атса, мунун ичинде кондерде отурганда бул эми экологически чистый болуп атпайбы?
кондер иштетпей туруп эле өзү ошондой салкын берет да булчу. Суунун сыйымдуулугу ошо жанагыдай мочалка сыяктуу болуп эле канча суу болсо өзүнө тартып алат дагы. Анан кайра мындай куюлуп баягыдай болуп чирип ирип отурбайт да. Кайра эле кургак болуп көрүнө берет. Бунун ушундай касиеттүүлүгү бар экен да. Ошон үчүн жанагы үйлөр салсаң салкын болот, ошондон болот экен. Анан көптөрү муну айырмалабайт. Россияныкы эмес, бул местный ушул жерден эле сатып атасыңар дейт. Бирок бул 6 метр, 7 метр чыгат да Россияда. А бизден бул 4 метрден ашык чыкпайт. Бутак болуп эметет. Бирок характери дагы окшобойт биздин. Бул эмне тактай? Бул ошо карагайдын эң жакшы сапаттагы сасына деген жагачы болот. Сасына деген эң жакшы иштеткенге дагы жакшы болот. Бул мунанын ордун бул аткарбайт, бири-биринин ордун аткарбайт да. Себеби мунодон салган үй ысыкты өткөрө берет. Суукту өткөрбөйт, бирок ысыкты өткөрө берет. Анан бул ысыкты өткөрбөйт. Суукту кармайт, ысыкты кармайт. Буга караганда үйгө мынау жакшы болот. Тактайларды жакшылап кургатып алгандан кийин анын сырткы бетин атайын сүргү аркылуу жылмалап алуу кажет. Үйдүн кооз болуусу үчүн бул эреже өтө маанилүү. Эске сала кетчү жагдай, бул процессти да ар бир эле адам кыла албайт. Тажрыйбалуу усталар иштебесе, колдорун кесип алуу коркунучу да бар. Алысыраак турбасаң сага чачырайт. Размерine karab жылмалап алабыз. Азында көрсөңөр болот да, буну карап көрсөң, муну карап көр, мунун жылмаланганын карап көрсөң. Мун ушуну менен эле калбайт го, bundan кийин дагы аппарат менен дагы жылмалайбыз. Азыр биринчи экөөнүн көрүнүшүндө мына кооз чыкты, мына канча деле эмес. Жылмалап неметкенден кийин дагы баягы шкурка кылып жылмалайбыз. Анда айырмасы жок эле болуп калат, мында гүл чыгат. Бул гүл чыкпайт дагы, анан тегиз актай гана болуп калат. Жакын жолотпойбуз өзү. Үйрөнүп калгандан кийин анан неметебиз. Антисе колун алып кетиш. Колун алып кетиш мүмкүн, кече эле ошол чаткалга кеткен бир инибиз ошол кичине колу тийип алынып кетти кыйла. Жылмалангандан калган мына бул майда таарындылар кайда төгүлөт деп сарсана болуп жаткан болсоңуз, кам санабаңыз. Буларды да атайын кезекке туруп сатып алгандар бар. Таарындыларды жарандар көбүнесе жер семиртүүдө кеңири пайдаланышат. Негизи бул тактайдан чыккан эч кандай бул неме болбойт. Мындай таштануу болуп калып кетпейт. Бул таарындылар. Бул жерге күндө келишип очередке турушуп, анан кийин заказ беришип алып кетет муну делечи. Муну эч кимге керек болбосо бул тоодой болуп үйүлүп кетпей эле күнүнө канчадан чыгат анан кийин. Муну эң негизгиси жана коёндорду баккандар ушуну алып барып коёндун астына салышат экен. Анын максаты жана коёндор муну тепкенде бул секирип коёндор менен ойнойт экен дагы алды дагы кургак турат экен эң негизгиси. Ошон үчүн баягы өтө майда таарындыларды албайт. Мындай стружка деп коет да. Мына ийгиликтерин алат. Ошол анан кийин жылкылардын алдына, уйлардын алдына кургаткан үчүн алып кетишет немелерди. Жер семиртүүдө да сөзсүз колдонулат. Эгер майдасы болсо, кандай гана эгин болбосун, салып койсо кадимки эле жер семирткичке окшоп салкын кармап турат да. Анан жерди жумшатат да, булар жерге аралашканда жумшатат да. Ошого пайдалуу жактары дагы бар. Ошо бизге дагы пайдалуу болуп атпайбы? Бул немеде иштегендер бунусун алганда айлыгынан сырткары өздөрү сатып алышат. Бир мешөктү сатса 30 сомдон сатышат. Аларга деле абетине чыгат, нар жак бер жагында жол кирелерине чыгат. Кийинки баскыч дал ушул тактайлардын 2 капталын мына мындай көңдөйчө кылып оюп алуу. Бул аракеттер да атайын аппараттын жардамы аркылуу жүргүзүлүп, бар болгону 10-15 мүнөттү гана талап кылат.
Бул эми жылмаланып, бул жагына арыкча чыгарып, бир жакшынакай жыгач болуп калды. Баягы мондой жыгачтарга караганда жылмайт. Бунун ортосуна өзүнө ылайыктаптуу размери менен рейканы чыгарып алабыз дагы. Анан кийин муну экөөнү бириктирип туруп, экөө ачталып калат. Шамал кирбейт нар жагынан. Анан экөөнүн бири-бирин кармап турганга дагы ышык болот. Үй курууга керектүү делген бардык тактайлар даяр. Эми аны куруу аракеттери жүргүзүлө баштайт. Бышкан кыштан, ылайдан үй курууда алгач анын пайдубалы тургузулса, бул жерде чу дегенде эле үйдүн негизги 4 бурчу менен чатыры куралат. Андан соң гана биз жогоруда даярдап алган полдун тактайлары тизилет. Ачетине арыкчаларын чыгарып алышат дагы. Аерге дагы экөөнө бата турган, бириктире турган рейка чыгарышат дагы. Мындай тизип атышат. Ал бетине мык көрүнбөш үчүн ошол сайчаларынан мык шурупту киргизгенге аракет кылышат. Андан кийин ортолуктарына ошол рейканы коюп, тегиздешип, пол жасап коюшат. Бул кургак тактайларды койгонубуздун себеби булар кийин ачылбайт. Ошо жылмакай болгон боюнча калат. Ошентип полубуз даяр болот. Үй жасоодогу негизги этаптардын бири бул жылмалоо этабы болот экен. Канчалык жыгач көбүрөөк жылмалса, ошончолук жыгач кооз жана ошондой эле үй дагы көрүктүү болорун усталар кеңеш берип жатышат. Анда эмесе мына бул аппараттын жардамы аркылуу бирге жылмалап көрмөкчүбүз. Чынында бул жылмалоо этабын жүргүзүш үчүн адамда эрк жана ошондой эле чыдамкайлык, анан дагы сөзсүз түрдө күч керек экен. Ал эми үйдүн 4 дубалы деле дал ушундай эреже менен жүргүзүлөт. Керектүү делген жерлерине атайын терезелер, секиче, керебет, айтор бардык нерсе кардардын талабына жараша орнотулуп жүрүп турат. Мындагы даяр үйлөргө баш баксаң, дарактын жыты, назик желге термеле бийлеген айылдагы бактарды, тоону көз алдыңа тартып өтөт. Ошондон бул бүткөн үй, мындан 2 ай мурда бүтүргөнбүз. Азыр эми буга биз өзүбүз офис катары колдонуп атабыз. Анан кийин азырынча офис болуп турат. Муну деле кардарлар бар талашып атышат, бирок анан кийин кайрадан офис жасаганга чейин даярдап берип атабыз. Кире беришти балкон деп коебуз эми биз. Анан кийин кирип бул үйдүн ичине кирген комнат менен бул жеринде турган жаан чачын болот. Андан да күн ысык, сууктардан бул жерде туруп, сыртты карап өзүнчө бир мындай кооздук болуш үчүн балкон койгонбуз. Анан кийин бул жерден киргенден кийин кадимки бөлмө. Бул жагы 3 метр, бул жагы 2,5 метр. Офиске ылайыкташтырылган бөлмө. Бул электр энергиясы боюнча бул эч кандай неме болбойт. Бул өзү жанагы кабелдин өздөрүнүн баягыдай кабелдер бар да, кабелдин каналдар менен. Ошолор менен коюлуп, талапка жооп бере турган болуп коюлса, эч нерсе болбойт бул. Мына ушинтип экинчи этажга чыгабыз. Бул үйдүн артыкчылыгы, бул биринчи этажы офис катары болду, экинчи этажы эс алуучу жер болгон. Анан кийин бул экинчи этажда үстүндө темир чатыр болгондуктан, мунун ичине сөзсүз ичине стекловатадан коюп, саздап туруп салкын болуш үчүн. Анан кийин бул эмеден жамгыр жааганда эметкенде звук чыкпаш үчүн, мына звук чыкпай турган шум изоляцияларды коюп, ысыкты суукту өткөрбөй турган кылып туруп эметкенбиз. Ошол ичи салкын болот. Анан кийин бул кроваттарды коюп койгонбуз, эми эс алуучулар чыгып жата турган. Экинчи этаждын үстүндө да кровать болуп, балкончосу бар. Балкончого чыгып, столду коюп, кадимкидей бул жерде эс алып отурсаң болот. Жыгач үйлөрдү көргөндө эле сөзсүз түрдө тилсиз жоого туруштук бербейт деген ой эске түшөт. А бирок ишкерлер замандын талабына жараша отко каршы материалдарды колдонууга болоорун айтышат. А эң негизгиси адам өзүнө сак болсо эле өрт чыкпайт дешет.
Эми өрттөнбөш үчүн конечно биринчиден адамдын өзүнүн коопсуздук сакташ керек, аракет кылыш керек. Мындай электроприборлорун орнотуш керек, жакшылап орнотуш керек. Неме салмагына, күчүнө караганда. Анан тиги өрткө каршы эмени майлап коеюн десек, бир аз жыт чыгарат экен да, мен өзүм каршы болдум ошого. Балдарга да табай эме кылалым депчи. Раз экологически таза болгондон кийин ошого аракет кылыш керек да. Үйлөрдүн эң негизги артыкчылыктарынын бири бул экологиялык жактан таза, ден соолукка пайдасы чоң. Жыгачтан эч кандай химиялык заттар бөлүнүп чыкпайт, абаны жакшы өткөзөт. Учурда үйлөргө электр энергиясын туташтырып чыгарып жатышкан усталар келечекте бул үйлөргө даараткана, жуунучу жайларды, газ жана жылуулук берүүчү мештерди орнотууну да пландап жатышкан чагы. Эми конечно бизде да келечекте бул санузелди жанагы эмеги гигиена жактан дегенде раковин орнотсак болот, душ орнотсак болот. Эми бул да бир территориясын кеңейтсек, ошону орнотуп кадимки түзүп берсек болот. Кол жуугу керек болот, душунан бери кылтырып, кухнясын орнотсак болот. Азаматтар бул устачылыктан сырткары кайрымдуулук иштерине да катышып келишет. Жакынкы аралыкта жетим жесир, колунда жок инсандарга дал ушундай жыгач үйлөрдү белек кылып турууну көздөшүүдө. Быйыл баштап алдык жакшы. Анан кийинки жылдардан баштап ошондой муктаж болгон, өтө муктаж болгон эмелер ашып аткан эле дүйнөбүз жок. Бирок ошолор биздин дүйнөбүз ошолор болсун дедик деми. Кыйналып аткан жандар көп. Курсаң койгондон кийин артыңда карашың керек. Анан ушундай демекчи, анан квартиралар же квартира акчасын төлөй албаган көп да бизден, кыргыздар көп болууда. Ошолордун ошо муктаждыга бир жылда бирден ушундай салып берсек деген ниетибиз бар да. Учурда бул жайда 20га чукул жумушчу иш алып барат. Ар биринин кылган мээнетине жараша айлык акылары, түшкү тамактары каралган. Үйлөр негизинен табигый өз өңүндө эле жасалып келет. А бирок айрым учурда кардардын талабына жараша ар кыл түстөр да берилип келет. Жыгач жаан тийген сайын сапаты кетет десеңиз жаңылышасыз. Тескерисинче канчалык жыгач сууланышып турса, ошончолук бири-бирине кынапталып, бекемдикке ээ болот. Усталардын айтымында бул үйлөр кылымдар бою адам өзү бузмайынча тура берет. Бул үйлөрдө көп жылга чейин да муну жанагыдай бузулбаса да, өзү бузбаса жашап жүрө берет да. 100 жыл жашаса дагы бул эмне болмаган. Ошо Чирибейт, эчтеке болбойт. Чирибейт, эч нерсе болбойт. Ошо сырты жана пропитка берилет, өрткө каршы, анан күндүн суук, ысыкка каршы пропитка берилет. Анча-мынча берип туруш керек аны, үйдө эле ремонттоп турабыз го. Ошондой. Бул тактай эми бул жөн кургак жерде турган тактай чирибейт, 100 жылга чейин эле чирибейт да. Устачылык деле жөнөкөй кесип эмес, чыгармачылыкты талап кылат. Ал үчүн эргүү керектешет. Эргүү келген маалда ишкерлер иштеп да, ырдап да жетишишет. Жалғыз келіп байыр алдым, тұрғыздым махаббаттың пайдаланып, жаштығымға тау жолда Бул жайда үйлөрдөн сырткары, бала бакчаларга орнотула турган кичине үйлөр, иттер жашай турган жайлар, жыгачтан салынган көчмө мончо жана дааратканалар жасалат. Устакана кайсыл гана мезгил болбосун ишин токтотпойт. Себеби жыгач кышкысын муздак болбогондуктан аны менен иштөө анчалык деле кыйынчылык туудурбайт. Ал эми калк арасында устачылык менен алектенем деген инсандарга бул устакананын эшиги ачык.
Деги эле жыгач үйлөрдүн тарыхына кайрыла турган болсок, эң алгачкы үйлөр бир канча миң жылдыкка барып такалат. Окумуштуулар тарабынан эң биринчи жыгач үйлөрдүн калдыктары Япониянын Борбор калаасынан анча алыс эмес жайда табылган. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бааланып келе жаткан бул үйлөр учурда Кыргызстанда да курулуп, адам өзү менен кошо каалаган жайына алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп болуп турат. Бүгүнкү күндө мына ушул чакан устаканада 20га чукул адам эмгектенет. Ал эми алардын колунан жасалган мындай жыгач үйлөр өлкөнүн бардык булуң бурчуна таркап жаткан кези. Ал эми жакын арада бул үйлөрдү чет мамлекетке дагы экспорттоо пландары бар экен. Албетте бул аракеттердин бардыгы тең азыркынын азаматтары кылып жаткан иштердин бири болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.